Кыргызстанда жыл башынан бери 7000ге жакын адам жумуш менен камсыз болду. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери ишке орноштуруу кызматтары тарабынан 3,6 миң адам ишке орноштурулган. Министрликтен билдиришкендей, эмгек рыногунун орусчулугун жеңилдетүү үчүн иш менен камсыз кылуунун активдүү саясатынын дагы бир артыкчылыктуу багыттарынын бири бул муктаж болгон жарандарды аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн тарткан учурда акы төлөнүүчү коомдук жумуштарды жүргүзүү болуп саналат. 2023 жылдын биринчи кварталы үчүн акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга убактылуу ишке орноштуруу иретинде 1900 адам жөнөтүлгөн. Андан тышкары дагы 1400 адам эмгек рыногунда эң көп талап кылынган адистерге, кесиптик билим берүүгө багытталган. Тактап айтканда, медайым, компьютердин оператору, ашпозчу, косметолог, чач тарач, маникюр чебери, массажист, котормочу, бухгалтер, тигүүчү, айдоочу, электрогаз ширетүүчү, слесарь, сантехник. Ошондой эле кесипти тандоого Бишкек, Каракол, Нарын, Талас, Жалал Абад, Өзгөн, Ош, Баткен шаарларында, Чүй облусунун Сокулук районунда иштеген кесипке багыт берүү боюнча борборлор жардам берет. Бул борборлордо жарандар биринчи кезекте жаштар кесип тандоо боюнча кеңеш ала алышат, кесипке багыт берүүчү тестирлөөдөн өтө алышат. Иш менен камсыз кылуу кызматтарынын бардыгы болуп, 30 миңден ашык адамды ишке орноштуруу жана кесиптик багыт алуу маселелери боюнча консультацияларды алышты.